Кыргыз Республикасы 1948-жылдагы адам укуктарынын жалпы декларациясына жана 1966-жылдагы экономикалык, социалдык жана маданий укуктары боюнча эл аралык пактына кошулуп, ар бир адамдын татыктуу жашоо деңгээлине, анын ичинде жетиштүү турак жай деп аталган укукка болгон укугун тааныган. Бүгүн сиздер менен жеткиликтүү турак жай жана турак жайга болгон укук жөнүндө сөз кылабыз. Жеткиликтүү турак жай бул 4 дубал, анан чатыр гана эмес. Ал бир нече талаптарга жооп бериш керек. Биринчиден, жеткиликтүү баа. Турак жайдын баасы калктын кеңири катмарына, анын ичинде кедей жана аялуу катмарларга дагы жеткиликтүү болушу керек. Экинчиден, турак жайдын коопсуздугу. Сиз жашап жаткан турак жай мажбурлап көчүрүүдөн, угунтуктоодон жана башка коркунучтардан мыйзамдуу коргоону камсыз кылган турак жайдын коопсуздук даражасына ээ болушу шарт. Үчүнчүдөн, турак жайдын сапаты. Жеткиликтүү турак жай тийиштүү сапатта болуш керек. Ал жайлуу жашоону камсыз кылуу үчүн электр энергиясы, суу, газ жана канализация сыяктуу зарыл болгон ыңгайлыктарга ээ болушу керек. Төртүнчүдөн, турак жайдын жайгашкан жери. Жеткиликтүү турак жай ыңгайлуу жерде жайгашуусу шарт. Жана дүкөндөр, мектептер, саламаттык сактоо мекемелери жана коомдук транспорт сыяктуу ыңгайлуу жерлерде жакын болушу керек. Бул тургундардын жашоосун жеңилдетип, керектүү ресурстарга жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Бешинчиден, турак жайдын универсалдуулугу. Турак жай ар кандай муктаждыктары жана талаптары бар адамдар үчүн жеткиликтүү болушу керек. Мисалы, кээ бир майыптыгы бар жарандар аларга ылайыкташтырылган турак жайга муктаж болушу мүмкүн. Жеткиликтүү турак жайга болгон укук ар бир жарандын коопсуз, ден соолугу чың жана жеткиликтүү турак жайга укуктуу экендигин билдирет. Ошондой эле, жеткиликтүү турак жай бардык адамдар үчүн эч кандай дискриминациясыз жеткиликтүү болуш керек. Жалпысынан алганда, жеткиликтүү турак жайга болгон укук адамдын эң маанилүү укуктарынын бири болуп саналат. Анткени турак жай татыктуу шарттарда жашоонун жана тамак, аш, ден соолук, билим берүү сыяктуу башка негизги муктаждыктарын канааттандыруунун зарыл шарты болуп эсептелет.